Бардык айымдар кылыктуу, эрке айым болгусу келет. Эркегинен белек алгысы келет, сүйүү сөздөрүн уккусу келет. Бирок сиз ойлойсуз, мен кылыктан албайм деп ойлойсуз. Же күйөөңүздү күнөөлөп коюшуңуз мүмкүн, эркелетишти билбейт деп. А сиз эркелеп көрдүңүз беле? Эркелегенде сиз кичинекей бала абалыңызда эркелешиңиз мүмкүн. Сен мага көңүл бөлбөсүң, мен сени жакшы көрөм, сен мага көңүл бөлчү деген сыяктуу. Кетпейт айымдар. Неге эркелей албайсыз, айтып берейинби? Сиз бала болуп төрөлгөнсүз. Оп этип ушул боюнча төрөлүп калбадыңыз да. Сиз азыр 40тасыз. 50-дөсүз, 20-дасыз, 30-тасыз. Сиз бир кезде кичинекей болгонсуз. 0 жаштан 18 жашка чейинки курагыңызда сиз айлана чөйрөңүздүн таасири аркылуу чоңойдуңуз да. Ушул кезде эгерде ата-энеңиз сизге көп тыюу салган болсо, ата-энеңиз сиздин көзүңүзчө көп урушкан болсо, сизди көп салыштырган болсо, кыз бала деген 6 жаштан баштап табият ачыла баштайт экен дагы, чачтарын тарайт, кийимдерин алмаштырып кие берет, боёнгусу келет, өзүн тааный баштаган кез. Ошол кезде көп кыздарга сен деген бузулуп кетесиң, чачыңды тарап кимге жагынасың деген сыяктуу сөздөрдү айтып, болушунча тыюуга аракет кылышкан. Ошол кезде сиз жабылып калгансыз. Мына караңыз, ошол кезде сиз мен бузулуп кетишим мүмкүн деп ойлоп калдыңызбы? Мисалы 6 жаш, 7 жаш, 10 жашыңызда, Бул кезде сиздин подсознание ачык, бардыгына ишендиңиз, айланаңыздагы адамдардын айткан сөздөрүнө. Жана сизди башкалардын көзүнчө билбестиктен ата-энеңиз же чоң ата, чоң эне, мүмкүн билбейм, апанын моделин баскан адам же атанын моделин баскан адам сизди сөз кылып коюшу мүмкүн. Ай бул кызым оңолбойт. Ай бул кыз деген көзгүнүн алдында тура берет, кийин кандай болот билбейм деген сыяктуу. Же кайын журту эртең жеткизип келет деген сыяктуу сөздөрдү айтышы мүмкүн. Сиз мунун баарына ишендиңиз, анткени сиз мунун баарына ишендиңиз, анткени кичинекей бала болдуңуз да. Караңызчы. Сиз ошол кезде 10 жаш, 5 жаш, 0 жаштан 18 жашка чейинки курагыңыз. Ошол кездеги соккон жүрөгүңүз азыр да согуп атат. Ошол кездеги мен менен азыр да жашап атасыз. Ошол кездеги нерв система азыр да бар. Болгону сиздин жашыңыз өзгөргөн, 40, 50, 60 или дагы башка. Ичиңиздеги калып калган ушул түшүнүктөрдөн арылышыңыз керек. Дене негативди күчтүү эсте сактарды унутпаңыз. Ушул негативдерден арылуу үчүн мен айым сыры курсума көп сабак, терапияларды салып койгонмун. Өзүңүздүн инсандык ордуңузду, аялдык ордуңузду көргүңүз келеби? Кылыктуу, эрке, сөзүн туура жеткире билген айым болгуңуз келеби? Анда сизди айым сыры курсума чакырамын. Ички баланы эмдөө менен аялдык табиятыңызды ачыңыз.